ата-энелердин педагогикалык маданиятын жогорулатуу. Менин 25 жылдык эксперименттин натыйжасында кандидаттык диссертациям ошо ата-энелерди окутууга арналган. Мына жерде тууган байгай отурат азыр, ушу киши проректор эле ошол академияда защита кылдык. Анан үй бүлөлүк китепкана түзүү, сабак даярдоочу бөлмөнү үй бүлөдө түзүү. Көпчүлүк үй бүлөлөрдө стул жок, настольный лампа жок, үй бүлөлүк китепкана жок. Андан кийин үй бүлөдөгү моралдык психологиялык климат. Үй бүлөдөгү моралдык психологиялык климат баланы мектепке барып билим алууга аппетитини, каалоосуну, иштаасыны ачып бербесе, бул такыр бала мектепке туура эмес мамиле менен барып калат экен. Ошол үчүн атайын кем акылды киргиздик. Андан балдардын психологиясы мына биздин эмебизде программабызда 0 жаштан китебизде 0 жаштан баштап 21 жашка чейинки баланын түйүлдүккө бойдо бүткөндөн баштап 25 жашка чейинки баланын төрөлүшү, физиологиясы, психологиясы, дидактикасы анын мына ушул баяндама берилип, ата-энелерге ушул маалымат кыскача педагогикалык минимум берилет да, элементардык берилет. Бул эмне үчүн дегенде, урматтуулар, дүйнөдө бардык кесипте окутулат экен. Дарыгер, инженер, куруучу, бирок бардыгынын башаты болгон ата-энелик кесипке окутулбайт экен да. Биз канчалык билим берүүдө реформаларды жасабайлы, эгерде үй бүлөнү кошуп ошол иш-чарага биз тартпасак, мектептин билим берүү системасынын бир канаты, бир мотору иштебегендей чабалбойдон кала берет экенбиз. Муну биз 25 жылдык эксперименттен тастыкталды. Мына жерде мына нарындагы биздин эне мектеби өтүп аткан учур залдагы эркек көңүл бурсаңыздар, бул ысык көлдө, бул Таласта, бул мына ошол элдин, бул болсо Бишкектин өзүдө өткөн мына шаардык энелер мектеби, Ош облусундагы мына биздин Жалал-Абадтагы энелер мектебинин өтүлүш процессинен алынган эмелер экен. Эми ал жерде максатыбыз эмне дегенде, ата-энелер мектебинен ата-энелердин педагогикалык маданиятын жогорулатуу деген бул албетте бизге чоочун көрүнүшү мүмкүн. Педагогдордун маданиятынын ата-энеге кандай кереги бар деп. Бирок бир аксиоманы карасак эгер, мындай деген сөз бар экен. Ата-эне бул эң алгачкы жана түбөлүктүү мугалим деп. Үй бүлө дүйнөдөгү эң кичине жана түбөлүктүү мектеп бул мугалим деп. Муну мен жалаң гана Мадаминовдун эле атын атабастан мен сиздерге дүйнөлүк бир эки шилтеме берейин. Масару Ибука дегендин 3 жаштан кийин кеч деген китебин билесиздер. Ошол жерде айтып атат, 3 жаштан кийин уже бардыгы поздно кетип калат деп атат. Ал эми биз 3 жашка чейин, ал эмес 6 жашка чейин балдар педагогикалык маданияты, билими элементарный жок, ата-энелердин колунда балдар калып, анан мектепке келип атат. Кече 5-де 5 каналында передача болду, Алмаз Токтомон биздин Кыргызстан боюнча мына министрибиз отурат азыр катышып. Балдар бакчасына болгон ахват 24,5, максимум 30% дейт. Туура эле айтып атам, мен адаштан түзөтөсүздөр. 30% экен. Эми внимание, 30% балдар бакчага барса, 70% бала бакчага барбастан мектепке келет. Бул деген уже запрограммированный балдардын аң сезими, ойлоосу, кабылдоосу, сезими өспөгөн бойдон балдар мектепке келет. Муна биздин баягы босого балдан өтпөй атканыбыз, пизадан жакшы бал ала албай жатканыбыздын корен деген тамыры үй бүлөдөгү балдарга бере турган ата-эненин бир тарбиялык таасиринин жетишсиздиги болуп эсептелет. Эми констатация фактов кылып отурбастан 70% балдар бакчага барбаса, эми Кыргызстаныбыз мына азыр жакшы, президентибиз көңүл бөлүп атат. Мына министрликтагы мыйзамдын жаңы долбоорунда балдар бакчаларын ачууну жеңилдетүү маселелерин карашып атат. Бирок ага чейин деле жылдар өтүп кетет да, эмне кылыш керек дегенде бир компенсациянын жолу бар экен. Бул ар бир энени, ар бир үй бүлөнү өзүнчө бир тарбиячыга балдар бакчанын ордунун каптап тура турган бир педагогикалык минимум окуудан өткөзүү зарылчылык экен. Андан кийинкиси мына коомчулукта биз азыр зордук зомбулук боюнча өтө чоң проект иштеп атат, сонун окуулар болуп атат. Мен мынтип айтам да көбүнчө, мен көбүнчө мынтип айтам. Зордук зомбулук менен, баңгилик менен, Кудай сактасын, суицид менен, андан кийин мектеп рекети менен күрөшөбүз, бул бардыгы туура, бирок это слишком поздно.
Biz mömösү menен, natija menен күрөшүп атабыз. O tamırga barışыбыз керек деп, уну 25 жылдан бери айтып калатамын. Бирок азыр мен şu кече телевидениеда дагы айттым. Быйыл майда министрликке рахмат. Анан ошо буйрукту чыгарууда түздөн түз салым кошуңуз. Улан Эсенбекович ошол буйрук чыгып азыр пилоттуй болуп жайылып атат. Бирок бул начал 7 областта биздин координаторлор менен эне мектеби боюнча пилоттук мектептер бар, пилоттук балдар бакчасы бар. Бирок азыр дагы бир каршылыкка түшкөн атабыз. Бул деген мектептер мынтип директорлор сурап атат экен. Эне мектебине өттүңбү? Протокол жаз. Отчет бер. Журнал тут. Опять бумага творчества. Анда уже биз инновацияны дискредитация кылып алабыз. Мугалимдерди дагы каршы кылып алабыз да. Мен анан кайрылып айттым телевидениедан. Мен 25 жыл протоколу жок эле журналга жазбастан эле живая работа с родителями деп өттүм. Отдачасы жакшы болду деп. Ошол үчүн мен сиздерге кайрылып айтам. Эч качан мугалимдерди отчет бер, протокол жаз деп кыйнабаңыздар. Программасын чыгарышты рахмат. Окуу колдонмо китеби мана чыкты, бар. Жакшылап биз мугалим класс жетекчилерди даярдап койсок, сонун өтүп коет да, ар кандай жаңылыкты муунтуп койгон нерсе бул бюрократия жана бумага творчество болуп эсептелет. Шунан сакталышыбыз керек. Кийинкиси тилинин катышкан эми көбүнчө мындай деп атат да, бул иште результат гана деп. Ошого мен мактангандай болбойм, Кудай сактасын. Бирок кээде мен фактын айтышка мажбур болом да, көбү сурайт да, где результат, где эффект деп. Ошого мына кээ бир нерселерге көңүл бурайын. Мына караңыздар. Ар жылкы бүтүрүүчүлөр ЖРТдан көрсөткүчтөрү орточо балыбыз 173 болуп атат. Кыргызстанда 124,5. Мен эгер адашпасам, мына отура. 125 болсун. Караңыздар, биз Тажикстан менен чек арадабыз. Кудай тоо деп отурабыз. Нова секом жок бизде. Ошол жерде мына ушул эне мектебинин шарапаты менен анан экинчи бир жаңы сабакты киргизебиз, акыл эмгегинин маданияты деген. Мына ушул экита инновациянын эсебинен средний балл ОРТбиз 173 болуп атат. Бул жакшы эле, жакшы аудитория. ЮРФАКка бюджети жок экен. Ошол үчүн алар анан контрактка барышып атат. Үчүнчү мына жыл сайын предметтик олимпиадаларда облустук республикалыкта биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алып атат. Быйыл деди тарых предметиден окуучубуз республикадан келип биринчи орунду алып кетти. Анан Ауылса медакадемиянын бюджеттик орундарында 80 окуучубуз, 250 окуучубуз бар бизде. Ошонун 80-и медакадемиянын бюджетиде окуп атат. Жана 75 балабыз Америка, Германия, Японияда окуп атат. Буга да сүйүнүп кол чабат эле. Керек болса bir анализмда кылды. Bir район боюнча 80 бала өтө албайт экен. Bir район боюнча. Кудайга шүгүр. Анан мен кээде муналарды айтканда Кудайдан тооба кылдым деп элден кечирим сураймын. Мактанган башка, сыймыктанган башка. Мен мунаны айткым келбейт. Всего лишь заострять внимание деп туруп, вот что даст родительское эне мектеби деп айтып атам. Бул энди успеваемыз билим боюнча. Билим бир тең болсо, экинчи бир теңди алып көрөлү тарбия боюнча. Внимание! Ага чейин эне мектебин ачканга чейин мына жерде мына профессор, кыргыз эл жазуучусу кошуп айтылбайт экен Сулайман. Эл жазуучу алыш кыйын да. Айтып жүр кошуп айтып жүрсүн, биз сыймыктаналы. Мына бул адам барып 3 күн жаткан биздин мектебибизде. Барып жатып, андан кийин серия кылып жазганда бизде мына билимдин сапаты бир тең болсо, экинчиси андан да кымбат нерсе бар. Илгери мектепте балдар айыл болуп мушташат эле. Уру болуп мушташат эле. Мектеп рекети, урулук, баңгилик, анан бизде насыбай чегиштик бар. Бул күчтүктө бул өтө күчтүү болот да, настан таштап турат эле. Мына булардын бардыгы булгандай токтоду. Кудай мана мен жөн айтып аткан жок, барып көрүп келдим, мына адам барып келди. Да, мына дүйгүлүк, наркомания, андан кийин зордук, зомбулук, мектеп рекети деген, Кудай сактасын, суицид деген, укук бузуу деген, андан кийин кылмыштуулук деген, мунун бардыгы өзүдөн өзү. Жана залда кайта сүйлөп атса мен айтып атам. Биз же результатты айтып атабыз, Натыйжада эмнеге басым жасасак жакшы болот эле, үй бүлөнү тартып алсак деп. Натыйжада кийинкиси моралдык психологиялык климат мугалимдер менен ата-эненин социумдун мамилеси өтө жакшы өзгөрөт экен. Илгери ата-энелер эне мектеби окуганга чейин эмне бир проблема болсо ата-эне мугалимдин жакасынан алып туруп келет эле. Силер окута албай атасыңар, эме кылып. Азыр алар өзүнүн ответственностун сезди, мугалимдин баркынын сезди.
Mile, Dabre, şunday жақшы маңайда барлашып қалды. Bizde bir ayda bir жолу келип ата-энелер окугандан кийин, анан ата-энелерге стимул болсын үчүн 3 та жаңы конкурс киргиздик. Биринчи конкурс жылдын мыкты энеси. Мисс года дейт го, уяласында ким өзүнү мисс деп чыгат. Мен анын ордуга мыкты эне деп, мыкты эне 5 баласы болсо, 5-өө тең аттышет болсо элестетиңиз. Мынандай вымпелге жылдын мыкты энеси деп жазылат. Зал 400 адам отурат. Бардыгынын кол чабуусу менен төргө өтөт. Энеге кандай бакыт бул, стимул болот. Ал мыкты эне конкурсунда выставка балдардын дептери, кол жазмасы, күндөлүгү, математикадан, орус тилден, англис тилден жазган иштери, эң башкысы алган грамоталарын выставкага коюлат. Оны бир жагы чыккан энеге сыймык болсо, экинчиси калган энелерде белый зависть. Мен да баламды окутсам шундай болот экен, энди мен да эне мектебинде окуймун деп, шундай бир жакшы таасир берет экен. Сабактар кандай формада өтүлөт дегенде карасаңыздар, мына программада бергенбиз, лекция түрүндө, практика түрүндө, диспут, дискуссия, рулдоштуруп өтөбүз, жолугушуу, пикир алмашуу, жалаң гана мугалим, муну өзү класс жетекчи өтөт, бирок муну караңыздар. Врач-педиатрды чакырабыз, эне мектебиге, участковый милицияны чакырабыз, дагы бая ДНДни чакырабыз, керек болсо таксыр моллону чакырабыз бир жолу. Жана башка айылдын аксакалдарын, анан айылдагы таасирдүү адамдарды чакырабыз. Мына жерде жазып койгонбуз, жолугушуу, пикир алышуу аркылуу. Анан бирок ата-энелер экзамен тапшырып реферат жазат. Бул дагы стимул болот экен да. Ол жакында биз сиздерге жакшы куш кабарды айтайын. Жакында Кудай кааласа биздин мектеп, ушу эне мектеби жөнүндө көркөм фильм тартылып атат. Салам Нью-Йорк көргөнсүңөрбү? Ошону тарткан инсан, Руслан Акун, Кудай көңүлгө салып кызыгып калыптыр. Азыр 10 серия тартып бүттү. Бизди барып келип тартып, азыр берип атат. Ошол жерде калсаңыз, эми карасаңыздар, реферат жазып туруп экзамен тапшырат. Вот это странно.